Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап, жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар айтып, урматтуу аталар, агалар, жараткан Аллах Таала ушундай бир улуу күндөргө үй бүлө бала чака менен аман тынч жеткиргенине өзгөчө мусулман кылып, мусулмандар катарында өзүнө кулчулук кылыш үчүн жума күнүндө мечитке алып келип отурат. Көптөгөн шүгүрлөрдү жараткан Аллах Таалага мактоолорду айталы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде: "Я ма'шара мен амана билисани", о тили менен ыйман келтирип, "Ва лам юдхилул иман калба", ыйман жүрөгүнө кирбегендер дейт. Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде жамаатка кайрылып, о тили менен мусулманмын деп өзүн эсептеп, тили менен ыйман келтирип, "Ва лам юдхилул иман ала калби", бирок жүрөгүнө ыйман кирбеген пенделер, эки жүздүүлөр: "Ла тагтабул муслимин", мусулмандарды гыйбат кылбагыла, "Ва ла таттабиу ауратахум", мусулмандардын абийирин ачам, шерменде кылам, уят кылам деп артынан түшпөгүлө. "Фа иннаху ман иттаба ауратахум яттабиу Аллаху ауратах", кимде ким ыймандуулардын, мусулмандардын абийирин ачам, мусулмандарды шерменде кылам деп аңдып артынан түшө турган болсо, ал пенденин артынан жараткан Аллах Таала түшөт. "Ва ман яттабиу Аллаху ауратах", ал эми Аллах Таала кимдин артынан түшүп шерменде кылам дей турган болсо, "Яфдахуху фи байти", керек болсо өзүнүн жаткан үйүндө спальныйындагы абийирин ачып шерменде кылып акмагын чыгарат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде өзүнүн сахабаларына кайрылып, о тили менен өзүн мусулман деп эсептегендер, бирок жүрөгү ыйманында орнобогондор, жүрөгүнө ыйман жетпегендер. Мусулмандарды гыйбат кылбагыла, мусулмандарды шерменде кылам деп артынан аңдабагыла. Кимде ким мусулмандарды аңдып шерменде кылам дей турган болсо, Аллах Таала ал адамдын артынан аңдып шерменде кылат. Ал эми Аллах кимди шерменде кылууну максат кылган болсо, үйүнөн чыкпастан мени шерменде кыла албайт деп спальныйын култап алып, үйүнүн ичинде жатса дагы, Аллах Таала ошол жерден дагы абийирин ачып шермендесин чыгарат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган жума сабагы адамдардын абийирин ачуу, адамдарга жала жабуу, адамдарга жок жерден күнөөлөрдү илип, бүгүнкү күндөгү биздеги жанакындай белгилүү болгон, популярный болгон сөз менен айта турган болсок, орусчалап бирөөлөрдү подстава кылуу, жок жерден аларды жанакындай эмне илжеке илип берүү, башка кылуу, мына ушул нерсенин кесепети жөнүндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: адамдардын ортосун жалгандан күбөлүк менен, жалгандан эле бир нерсени ойлоп таап, ата менен баланын, эр менен аялдын, дос менен достун, кошуна менен кошунасынын ортосун бузгандарга Аллахтын каргышы болсун дейт. Кудай сактасын. Юфсидул маннам вал каззаб фи саатин ма ла юфсид ас-сахир фи сана. Ушакчы менен жалганчы бир саатта бузган нерсени, ушакчы менен жалганчы бир саатта адамдар мамилесин бузуп, уруштуруп, тытыштырып койгон нерсени сыйкырчы бир жылда да кыла албайт дейт. Бүгүн кээде сени андай деди, сени мындай деди деп туруп, кошунаны, досту, ата баланы, аял эркекти Кудай сактасын. Көп адамдар келет. Мага көп жаштар келет. Дамыла, сиз Абшүкүр ажынын, Чубак ажынын шагирти экенсиз, бизде семейный проблема бар деп. Урушуп кеткен, талак айтып койгон, башка кылган, аялын жетелеп келип, анан аялын өзүнчө сурайсың, күйөөсүн өзүнчө сурайсың. Түрдүү проблемалар менен келет. Кээ биринде проблема жок, бирок уже ажырашканга барып калган. Бир ажырашып кайра жарашкан дагы. Мактап сактап, алдап салдап чыгарып берсең бактылуу болуп кетет да. Кудайдан корккондон башкадан ошентип чыгарып берип атам. Бирок көп окуяларга күбөбүз. Көп күнөөкөр кулак көп нерселерди угат. Түрү менен ошондойлорду бузуп салган, башка кылган, ажыраттырып берген, эки жолго салган, ошентип келген келинди аял кылып алган. Кудай сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эр менен аялдын, ата менен баланын, дос менен достун, бир тууган менен бир туугандын, мусулман менен мусулмандын ортосун жалган жала менен, жалган сөздөр менен, ушак менен бузган адамга Кудайдын каргышы болсун дейт.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unsur ahaka zalimen av mazluman. Senin tanıgan dosun, bir tuğanın kıynalıp atkanıga da jardan ber, kıynap atkanıga da jardan ber deydi. Japa çekip atkanга hem jardan ber, oşonu kordap atkan, kıynap atkanга hem jardan ber deydi. Sahabalar aytıştı ya Resulallah, "Walau kana mazluman mafhum." Eğer japa çekip atkan bolsa bul belgili, yani korgoşubuz kerek, jardan berişibиz kerek ha. Bak şu uyun aldırıp koydu, jerini aldırıp koydu, aga jer alıp bereli, uy alıp bereli. Aga jardan berişti bilebiz. Kaltak jep atkan bolsa boluşabız, ajıratıp koyabız. Бирок ана уруп атканга, кордоп атканга, кыйнап атканга кантип жардам беребиз dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol aram işинен кайтарып койгонуң, тосуп койгонуң, ошого берген жардамың dedi. Же болбосо кээде сотто, башкада мына ошондой нерсеге бир күбө катар, башка катары чакырылганда, анын акчасыга, башкасыга аз кылып, мансабынан коркуп, билбейм, көрбөдүм, жок бул адам мындай болбосо керек дебестен, ошол кылган зулумдугун ачык айтып коюу, мына ошого эмне кошкон жардамың. Жанакы кордоп атканга кошкон салымың ошол, анткени бул дүйнөдө жазасын алып, кыяматтагы жоопкерчиликтен, кыяматтагы жазадан кутулуп атканы. Уnsur ahaka zaliman av mazluman, bir tuğanın zalim bolup бирөөдү кыйнап атса дагы жардам бер, кыйналып атса дагы жардам бер dediler сахабалар. Кыйналып атканга жардам беребиз, бирок кыйнап атканга dediler, ошо кыйнап атканды ошол ишинен тосуп койгонуң, ошону кылба дегениң, ошого көрсөткөн чоң жардамың dedi. Allah Taala кереметтүү Кур'анда Hujurat сүрөсүнүн 6-ayatында Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amenu. O iman keltirgenler. İn ja'akum fasiqun binebeyin. Eğer sizlerge bir fasık, bir kavar menen kele turgan bolsa, bir malumat menen kele turgan bolsa, ya Eşmet uşunday kılıptır dep. Al Eşmet oşonday ele dep sırazı koşulup ketebiz da bugünç. Bugün janakı uşak alıp kelgen, kavar alıp kelgen adam avtoritet. Ya senin kulağın uzun ey. Ya sen BBC'sin. Sen lakatırsın. Ya sen kıyınsın. Свежийинен taşta. Mana sen janagı ne bulağıdan uğup geldin. Toktap tur sen söylep ettin. Mana söylesin, mana kıyın işleyip, mana lakatırı jakşı. O iman keltirgenler, in ja'akum fasiq binebein, selerge bir buzuku, uşak alıp kele turgan bolsa, bir kavar alıp kele turgan bolsa, fatabayyanu, al nerseni taktagıla. Koşulup ketip, dagı ne dep, ra olursa ошондой эле. А sen ham bilip kapsın da, biz ham ошондой деп ойлойт элек дебесең, токточу мен ошого çalayın. Биздин дамыл ошондой бекен, мен çalıp көрөйүнчү кана. Мен досум ошондой бекен, менин кошунам ошондой бекен. Мен жөнүндө ушундай деп, токточу мен çalayın. Бул нерсе кээде аны басынтып коюп башка кылуу эмес. Кереметтүү Кур'андын буйругу. Сага бирөө жала жаап келгенде, сага бирөө бир жакында ушак алып келген учурда аны тактап коюш, а сен сүйлөсө сүйлөй берсин, мага баары бир дебе. Мен аны сүйлөгөнгө капат эле болбойм дебе. Тактап коюш кереметтүү Кур'андын буйругу. Сага бирөө бир ушак алып келе турган болсо, бир фасык, фатабайяну, ал нерсени тактагыла. An tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Belkim sizler oylogon, sizlerge kavar alıp kelgen adam jönde jaman oylop koygonуңардын айынан oylogon nerseňerge, kılgan işiňerge belkim ökünüp kalarsıňar deydi. Biro bir kavar alıp kelgen üçin toktoçu men surap koyun, toktoçu men taktap koyun. Men bir tanışım var. Bana dostlar deydi, birin biri jamandasa deydi, al telefonda alam da çalam deydi. Mana seni şunday dedi deydi. Keyin aytat deydi, nege ötkөндө men sana aytkan sen aytıp koydun dedi deydi. Ben özüm ошондой dedim, ошондой экесин öyle aytıp koydum. Başka nerse aytıp desem, men sen aytpayt dep ayttım elem dep aytat deydi. Dagı aytsang dagı aytıp koyam desem deydi, şoňça maňa uşak aytpay kaldı deydi. Abi biz kayra ne kılabız? Kuwanabız. Ayt beri bas, ошондой beken depçi. Eger gıybatты, jalgandı, jalanı, uşaktı ukpagan kulak bolbosa, ana ayta turgan til tabılbaydı. Ya jeyiştir maňa mындай kатын uşagımdı, men dosum jönündө mындай söz aytpa, koşunam jönündө mындай söz aytpa. Dey turgan bolsak, janakın maktanıp, janakında emne neden munçok tapkansıp, reklama kılıp ayta turgan adam jagын basıp kalat. Hujurat suresi 6-ayet, eger sizlerge fasık bir kavar alıp kele turgan bolsa, al nerseni taktagıla. Taktabastan, kede bilbesden bir işti kılıp koyup, je oylop koyup, kılgan nerseňerge erteň ökünüp kalbagıla. Hujurat suresi 6-ayet. İbn Mas'ud radıyallahu teala anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Aleykum bis-sidq." Çınçıldıkты bekem karmangıla. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Çınçıldık jakşılıkka jeteleyt. Wa innal birra yahdi ilal janna. Alemi jakşılık jannatka jeteleyt. Wa ma yazal ar-rajul yasduq yataharra as-sidqa hatta yaktub indallahi siddiqan. Bir pende çınçıldıkты, tuura sözlü süyley berip,
ошон дайым туурасын тандап сүйлөй берген айынан жараткан Аллах Тааланын астында чынчылдардан деп жазылып калат. Ва iyyakum bil kazb. Жалгандыктан этият болгула, сактангыла. Fa innal kazba yahdi ila al fujur. Жалган бузукулукка жетелейт. Ва innal fujur yahdi ila al nar. Ал эми бузукулук тозокко жетелейт. Ва ма yazal ar-rajulu yakzubu wa yataharra. Пенде сүйлөй берип, жалганды токуй берип, жараткан Аллах Тааланын астында жалганчылардан деп жазылып калат дейт. Имам Бухари, Имам Муслим чыгарган сахих хадис, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Iyyakum ваззан." Менин пенделерим, үммөтүм. Адамдар тууралуу жаман күмөн кылгандан сактангыла. Ушундай болсо керек, тигиндей болсо керек, Fa inna zanna akzabul hadis. Чындыгында мына ошо адамдар тууралуу ойлогон нерсеңердин бардыгы, көпчүлүгү жалган болуп чыгат дейт. Жалган адамдар тууралуу андай ойго барбагыла. Имам Бухари, Имам Муслим чыгарган муттафак хадис. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда айтат, Тауба сүрөсүнүн 119-аяты. Я айюхаллазина аману тақуллаха ва куну ма'ас-садиқин. О иман келтиргендер, Кудайдан коркуп, чынчылдар менен чогуу болгула, чынчылдар менен бирге болгула. Маида сүрөсүнүн 119-аятында. Хаза яуму янфау ас-садиқина сидқухум. Лахум жаннатун тажри мин тахтиха ал-анхар халидина фиха абада. Бул күн чынчылдардын чынчылдыгы пайда бере турган күн. Чынчылдардын чынчылдыгынын себебинен Аллах Таала даярдаган бейишке киришет, алар ал бейиште, ал жаннатта түбөлүк калышат. Маида сүрөсү 119-аят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Iyyakum ваззан." Күмөн кылгандар, адамдар тууралуу жаман ойлогондон сактангыла. Ойлордун көпчүлүгү жалган болуп чыгат. Көрбөй туруп, билбей туруп, тактабай туруп, жүрүм турумуна карап, сүйлөгөн сөзүнө карап, ойлогонго, баратканына карап, сага жетпей кайрылып кетсе, басып кетсе, мамиле кылбай койсо, ушундай болгондугу үчүн ушинтип окшойт, тигиндей кылды окшойт деген каяктагы бир божомолдорго барбагыла. Имам Маликтин доорунда пайгамбардан кийин атайын жанакындай өлүк жууган аял бар. Өлүк жууган аял бул кимдин тууганы өлсө келип, мына ошол кепиндеп, өлүк жууп, ошол жуушуп, кепиндешип берип, ошого акчасын алып ошентип иштейт. Күндөрдүн биринде бир аял, мына ошол өлүк жууган аял бир жерге өлүк жууганы келип, бир жаш келинди жууганы кирет дагы. Өлүктү жууп атып, өлүк жанакы жууп аткан колу өлүктүн денесине тиет дагы, жабышып чыкпай коет. Элдин бардыгы жаназа убакыт жакындап башка акылды эшитти акылдатып, кепинди берелиби, кепиндейсизби, жууп бүттүңүзбү, чыгаралы. Аксакалдар күтүп калды, эркектер күтүп калды. Жаназа окуш керек, саат болуп калды. Бүттүңүзбү жууп десе, жок дейт. Акыры аял айтканга мажбур болот, жууп атып, колум ажырабай атат дейт. Жана өлүктүн денесине жабышып калды өлгөн аялдын. Чыкпай калды дейт. Аялдар чыгып сыртта аксакалдарга, ошо жаназага келген молдолорго, имамдарга айтат: "Эч ким өсө билбейм" дейт. Маселени чечиш керек. Же аялдын колун могул жерден кесип туруп өлүккө кошуп кепиндеш керек. Же жанакы өлүктүн ошо денесинен бир аз оюп кесип алып туруп аялдын колунда жанакы денеден калыш керек, өлүктүн денесинен. Кантебиз эч ким жообун таппайт. Эми Имам Малик адам жөнөтөлү, эми чечсе ошол чечет, эми биздин доордун бүгүн биздин тил менен айтканда чубак ажысы. Бакул деп анан Имам Малик адам жөнөсө, Имам Малик келет дагы, карап туруп, эмне болду десе, мына ушундай аял жууп атып, денеси жабышып, кол жабышып калып чыкпай калды дейт. Имам Малик айтат: "Аял тооба кылсын" дейт, жууп аткан аял тууралуу жаман күмөн кылган дейт. Бул өлгөн аял андай болгон, мындай болгон деп күмөн кылган дейт. Кылса кылгандыр, бирок эми азыр колду чыгаралы устаз. Аял тиги өлгөн аялдын үстүн жапкыла дагы, жууп аткан аялды кирип, аялдарды киргизгиле, 80 камчы, 80 бала курсун жана дубинка менен дейт. Эмнеге десе, бул мына ошол аял тууралуу бузуку жаман ойго барган дейт. Сойку болгон, башка болгон деген жаман ойго барган дейт. Аялдарга түшүндүрүп айтып киргизип, чындыгында 80-нчини ургандан кийин кол ажырап кетет. Ой имам, бу кандай? Кантип ушул нерсе оюңузга келди? Кантип ушул нерсеге, ушунун чечими ушул экенин кайдан билдиңиз дейт. Имам Малик кереметтүү Кур'анда Аллах Тааланын Нур сүрөсүнүн 4-аятын окуйт. Валлазина ярмунал мухсанат.
Summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 cilda. Taza ayaldardı, taza kişilerdi buzukuluk menen, soykuluk menen, zina menen ayıptagandardı 80 balak urgula degen keremeti Kur'an'ın Allah Teala'nın ayetini okuydu. Jana ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Oşal janakı jala japkan adamdı 80 balak urgandan keyin günösünden arıldı da, ştarafın cazasını төлödü. Andan keyin al ayaldın же al erkektin bir da sözün kabul kılbagıla. Büttü bu hem kıyamatqa çeyin anın lavizi jarabaydı. Men şu kardamlan uşunday birde men alıp atkanын kördüm dese kazı karabaydı. Keyin adam padam emes da jitkende. Anın kübölügü jarabay kalat ne üçün bir jolu bilbestен birөөdü buzukulukka jala jap koyup janakı 80 balakты жегенлиги üçün. Бул уже 80 балакты жегени уже бүттү. Бул адамдын кыяматка чейин күбөлүгү жарабайт. А күбөлүк бизде көп жерде керек. Никеде күбөлүк керек. Рамазан айында орозо башталды, башталбады, айды көрдү, көрбөдү деп атат. Ошол айды бир мусулман адам көргөн болсо башталат. Орозо чыкканда бүттүбү, бүтпөдү билбейм. Ай карап атпайбызбы? Ай чыкты десе ачабыз деп. Ызычуу болуп атпайбыз жылда орозодо. Ошол эмне айдын бүткөндүгүн жаңы ай чыгыптыр, орозо бүтүптүр деш үчүн дагы бир адам керек. Эгер жанагы 80 таяк жеген адам айтып аткан болсо жарабайт. Ана андан башка адам айтып аткан болсо, ал ким болбосун? Саудияда болобу, Пакистанда болобу, Кыргызстанда болобу, дүйнө жүзү боюнча бир адам же эки адам менен айды көрдүм деген болсо, не орозо башталат, орозо жабылат. Анан жанакындай күбө бизде көп учурда жана никеде керек болот. Андан тышкары ошол кылмыштардын бетин ачууда керек болот. Анан жанакындай кудуктарга нажаса түшүп кеткен учурда. Мисалы чычкан түшүп кетти. Тоок өлүп түшүп калды. Ал тоокту чыгаргандан кийин шариатта өзүнүн көрсөтүлгөн өлчөмү бар. 20 челектен 40 челекке чейин сууду алып салсаң анан калган суу таза болуп калат депчи. Бул кудукта мен тооктун өлүп жатканын көрдүм элем. Андан кийин суу чыгарып койдуңарбы деген болсоң, бирөө мен чыгардым деди. Ким көрдү сен суу чыгарган, бул суунун таза болгондугу бизге күбө керексек, экинчи адам айтты, ооба таксыр чыгардым, мен көрдүм деген болсо, анан суу таза болот. Ушундай жерлерде күбө керек болот. Ал эми жанакындай бирөөлөргө жала жаап, шарият тарабынан 80 жанакындай дубинка жеген адамдардын күбөлүгү, алардын мына ошол өткөн эмнеси бизге күбөлүгү жарабай калат. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда таза аялдарды мына ошондой бузукулук менен, зына менен жала жапкандарды 80 жанакындай не жылда камчы менен ургула, вала тaqbalu lahum shahadatan abada. Түбөлүк алардын күбөлүгү жарабай калат, 1000 тобо кылса дагы, ва улайка хумул фасикун, алар кыяматка чейин бузукулардын катарында калат дейт. Бүгүн Имам Маликтин доорунда монтип өлгөн аялга аны чыгып Инстаграмга жазган жок, Фейсбукка жазган жок, паланчы мындай экен деп. İçinde ойлоп койгондугунун айынан өлгөн аялга колу жабышып калып чыкпай калды. Ал доор эми бизге үлгү болгон, сабак болгон, доор болгондугуна байланыштуу Имам Малик бар экен, келип ал аялды куткарып ошол нерсе китеп барактарын ачып бүгүнкү күнгө чейин бизге сабак болуп калып атат. Бирок сиз экөөбүз бүгүн ойлогон ойго балким жооп бербей эле коелу. Кыялданган нерсеге, ойлогон нерсени Кудай кечирсин. Анткени шарият боюнча сыртка чыккан нерсеге жооп беребиз. Тилибиз менен айткан нерсеге. Бирок бүгүн биз өзүбүз жаныбызда доска кошного эле айтып койбосом, бул жака жазып коюп, ал кыяматка чейин калып атпайбы? Эшмат ууру, эшмат коррупционер, эшмат бузуку, эшмат андай, ташмат мындай. Биз бүгүн жамандабаган, биз жазбаган, биз поделиться кылбаган, биз класс баспаган адам калбады да. Бүгүн гыйбаттын, ушактын эң бир пикке жеткен немесине келдик. Эгер мына Имам Маликтин доорындагындай болуп, эгер ошол нерселер билинип кала турган болсо, башка болуп кала турган болсо, бир да түзүк адам калбай калат элек. Өзү күнөөнүн жыты болгон дейт. Күнөө, ким күнөө кылса сасып кетип, жанындагылар аны билип калган дейт. Мына күнөө кылыптыр, сасып уже жыт чыга баштаптыр депчи. Жана холодильникке салынбай калган нерсе айнып жыты чыга баштагандай. Бүгүн эмне үчүн күнөөкөрлөр көп дагы ошол жытты байкабайбыз десе, бардыгыбыз күнөөкөр болгондон уже көнүп калганбыз дейт. Болбосо бул пайгамбардын доорунда күнөө кылган адамдардын жыты кадимкидей билинген дейт. Андан кийин элдин баары күнөө кылып отуруп, аба ырайын баарын булгап салып, бизге билинбей калган дейт. Болбосо мурдаракта күнөө кылган адамдын жытынан башкасынан күнөөкөр экендигин билип калчу экендер. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
İza marru billagwi marru kirama. Furqan suresi 72. ayet. Büröge jalgandan jala jappagan, jalgandan kübөлükкө өтпөгөн, сүйлөсө чынчылдыкты сүйлөгөндөр жараткан Аллах Тааланын астында сыйлуу жаннаттарда, сыйлуу бейиштерде болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көз өткөндөн кийин сахабалар доорунда, табииндер тоорунда, табииндер доорунда көп мына ушул күнөөнүн башаттары, гыйбаттын башаттары, жала жабуунун башаттары, бүгүнкү күндө биз кылып аткан домоттордун баардыгы биз эми бүгүн бизде сал жеңилдетилген вариант болуп калып, оңой болуп калып, үйдө отуруп, жатып, аялыбызды кучактап жатып деле жазып коебуз, бөлүп коебуз, поделсак коебуз, класс басып коебуз. Бизге эми бүгүн жанагы гыйбат кылуунун, жала жабуунун, ушак айтуунун, бирөөлөргө доомат коюунун эң бир жеңил варианттары бүгүн монау телефондун, соц тармактын жардамы менен аябай бир жеңил болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткөндөн кийин пайгамбарыбыз ыраазы болгон, пайгамбар сүйгөн Саад бин Зайд деген пайгамбар жакшы көргөн сахаба болот. Саад бин Зайд тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү. Элестетиңиздер, тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү. Саад тууралуу бир аял Мадинада ушундай бир сөз таркатат. Саад дейт, менин жеримди тартып алды дейт. Бүгүн дагы үй талашкан, жер талашкан, бир тууган менен мурас талашкан, оттошкон, соттошкон толтура бизде. Бул Саад бин Зайд айтат, бир аял, бул Саад менин жеримди тартып алган дейт. Жүрүп акыры ошол доордун валиси, акими, казысы Марван бин Хакамга келет дагы, анау пайгамбардын сахабасы Саад бин Зайд менин жеримди тартып алган дейт. Анан аким эми уялат. Бул подозрение кылайын десе, тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү. Пайгамбар мен жакшы көрөм, мен ыраазымын деген сахаба. Бул эми кыяматка чейин кыйшык жүрүшү, күнөө кылышы мүмкүн эмес. Ал пайгамбар бейиш менен сүйүнчүлүп кеткенден кийин. Элестетиң, тирүү кезинде болду, бүгүндөн баштап эмне кылсаң бейиш сеники деген адамга менин жеримди алып койду деп атат. Аким эмне кылыш керек? Такташ керек. Акыры өзүнүн жардамчыларын башкаларын барып айткылачы, эмне дейт өзү. Саатка келеттер дагы, паланча аялдын, Аруа деген аялдын жерин тартып алыпсыз да таксыр дейт. Саатка бул сөз аябай катуу тиет. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын "Мен ахаза шибран минал арди" ким бирөөдүн бир карыш жерин зулумдук менен өзгө таандык болбосо алып койсо моондой жаза алат деген канча эмнесин, жанакындай эскертүүлөрүн, коркутууларын билем. Ошонун баарын окуп, билип туруп, пайгамбардын жанында жүрүп туруп, пайгамбар бирөөдүн акысын алып койгон, жерин алып койгон, мүлкүн алып койгон, кандай жаман экендигини менин жанымда айткан. Ошол хадистерди мен китептен башкадан эмес, пайгамбардын оозунан угуп туруп, бүгүн бирөөнүн жерин алып коямбы дейт. Аябай капа болот. Акимдин жанына келет дагы, сиз ушинтип дейт, паланча Аруанын жерин алып кой деп мага моолор жөнөтүпсүз дейт. О Аллахым дейт, эгер ушул аял айткан сөзүндө жалган болуп, мен жерин албастан эле жеримди алып койду деп аткан болсо, тирүү кезинде эки көзү көрбөй калсын дейт. Эки көзү көрбөй калып, ошол мен алып койду деген жеринде баратып, ошол жерде чуңкурга түшүп өлсүн дейт. Бүгүн Саад алып койду деген участогунда ошол жеринде басып баратып түшүп кетсин дейт. Арадан жылдар өтүп, жанакы аял көр болот. Ошол Саад алып койду деген жеринде кудугу бар экен, басып барат, ошол кудуга түшүп өлгөн дейт ислам тарыхында. Мазлумдардын, жапа чеккендердин, жок жерден жала жабылгандардын жазасы, дуасы мына ушундай болот. Бүгүн көрбөй калды, билбей калды. Таанышың чоң болгондугу үчүн, башка болгондугу үчүн, акчаң көп болгондугу үчүн берип коюп, башка кылып коюп, сотту, башканы өзүң тарапка чечим чыгартып алган менен иттaqu da'watal mazlum. Жапа чеккендердин дуасынан корккула дейт пайгамбарыбыз. Анткени анын дуасы менен Аллах Тааланын ортосунда эч бир тосмо жок дейт. Бүгүн бир начальникке кириш үчүн, мэрге кириш үчүн канча тааныш керек? Аллах Тааланын астына кириш үчүн эгер жапа чегип аткан болсоң, бир дагы тосмо жок дейт. Бир дагы приемный жок дейт. Түз кабыл болот дейт. Демек бирөөгө жала жаап атканда, башка кылып атканда өзгөчө бүгүн телефон колдонгондор. Паланча мандатын тапшырыптыр десе, ал мактаганы ошончо, жактаганы ошончо, жала жапканы ошончо, жамандаганы ошончо. Кудай сактасын. Өзгөчө бүгүн мынол салмагы 200 граммдан ашпаган телефон, бирок ушул жеңил телефон менен кылынып аткан күнөөлөр эртең кыяматтагы Аллах Тааланын
сооп күнөөнү тарткан таразасы тарта албай кала турганчалык деңгээлдеги оор күнөөлөрдү алып барбасын. Бир аз кылып аткан нерселерге, жазып аткан нерселерге, басып аткан нерселерге өзгөчө бир көңүл бөлөлү. Демек, Аллах Таала бардык нерсени көрүп турат. Жапа чеккендер, зулум чеккендер дуа кыла турган болсо, алардын дуасына сөзсүз жооп берет. Урматтуу бир туугандар, эч кимибиз ак эмеспиз, таза эмеспиз. Бири-бирибизди гыйбат кылганбыз, ушактаганбыз. Эгер ошол биз гыйбат кылган адам, биз ушактаган адам, биз жалган жала жапкан адам, биз коркутуп, үркүтүп, акча берип, пара менен, башка менен өзүбүз тарапка чечим чыгартып алган адам, эгер тирүү болгон болсо, бүгүн кечирим сурашыбыз керек. Ошондо действительно сен ак элең, бирок мен акча менен өзүм тарапка чечим чыгартканмын. Ошондо сен ак болчуң, бирок мен эмес, сага көргөзбөй ошол нерсеңди уурдап кеткенмин. Ушул сеники болчу деп. Бүгүн мүмкүнчүлүк бар тооба кылганга, оолу Кудайдан кечирим сураганга, Кудайдан кийин ошол пенде бар болгон болсо, ошол пенденин өзүнөн бар бир кечирим сурап койгонго. Эми буга кээде намыс жол бербейт. Анан кээде барып айтайын десең, уяласың, мамиле өлөт. А тиги сурап барсаң, тиги деле туура түшүнбөйт да. Бүгүнчө бардыгыбыз окшошпуз, бир заводдон чыкканбыз. Ал дагы уже мамилени кыркат. Сен ошондо мен түшүнткөн белең, бүттү. Бүгүндөн баштап сен менин досум эмесиң, адам эмесиң, эшикти култайт. Жанагы WhatsApp'та бар болгон болсо, блокировка кылат. Чорнуйга тыгат. Көрбөйүн да күйбөйүн сен депчи. Кээде ушинтип тооба кылып кечирим сурап келе турган болсо, макул бир тууганым пендечилик, инсанчылык кылып, ушундай нерсеге барган экенсиң, мен сени кечирдим дегенди үйрөнөлү. Бүгүн айтылган аят, хадистер башкалар угуп эле чыгып кете бербестен, муну жашоодо ишке ашырышыбыз керек. Ашырып аткандар бар. Узак эмес. Бүгүн бизде жумада атайын ушул тема экен. Өткөн жумада мага можида жума намаздан кийин бир таксир келди. Дамла бир досумдун атынан сизге элчи болуп, досум өзү сизден уялгандан мен ошонун атынан сизге суроо сурап келдим деди. Мына биздин мечитте, биздин жамаатта балким ошол таксир азыр да болуп турат арабызда. Досумдун сизге суроосу деди. Айтым, билсем жооп берем таксир. Досум деди, бүт өзүбүзгө караштуу ака-укалардын, дос-постордун машиналарынан жана катализаторду уурдап сатып берген экен деди. Азыр эми дабатка чыгып намаз окуп оңолуп деди, ошол бирөөнүн ак экендигини, кыяматка калбасын экендигинен коркуп билет экен деди. Айтым, аны билиш кыйын, канча сумма экенин билет экен деди. Эшматтыкын 10 миңге, Ташматтыкын 15ке саткан деди, канча сумма экенин билет экен деди. Бирок эми ошолорго барып мен сенин катализаторуңду сатып бергем дегенден уялып, ошолордун атынан секин эле бир жерге садака кылып коеюн деп атат. Болобу деди. Кандай деп ойлойсуңар? Айттым, жок дегенде эм банкына акча салып, бир чужой номер менен мен сен таанышың эле болом, акаң болом же укаң болом. Сенин бир учурда баягы фитиңдин, же стериңдин катализаторун япошкалардан сатат основной. Жанагы машинаңдын катализаторун сатып берген баламын, кечирип кой, мен сенин жээниң болом же тагың болом же жөн эле досуң болом, кошунаң болом деп жазып койсун. Кыяматка калтырба, мен сенин жүзүңө жолуккандан уялып атам деп жазып койсун деп айттым. Негизи жолдон түшүп калган акчанын деле. Аз мечтен чыгып кеттиң эле, бирөөдүн $1000 түшүп калыптыр. Мечте $1000 түшүп калышы мүмкүнбү? Биздин мечитте мүмкүн, бизде бүт байлар. Эми жан дүйнөнү байытайлы, чонтойду эмес, капчыкты эмес. Таап алгандан кийин жарыя кылам. 1 жума, 2 жума, 3 жума. Мойтет микрофондан айтам, жамаат, өткөн жумада бирөө $1000 калыптыр, биринчи катарда мен алып койдум деп. 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, эси чыкпады. Эми акча не болду? Көп болгондугуна байланыштуу, ошол адамдын атынан жетим жесирлерге, кедейген багалдарга берип коюшубуз керек. Эми аз болсо, башка болсо, өзүң муктаж болсоң алып койсоң болот. Бирок көп сумма болгон учурда аны эмне? Ошонун атынан садака кылып беребиз. Садака кылып бергенден кийин ал таксир ошол пул түшүргөн эле күн Америкага учуп кеткен экен. 5 жылдан кийин келип калды. Келгенден кийин дамла айтты, бир баягыда 2020-жылдары акча таап албадыңар беле? Мен $1000 түшкөн экен, подозрение кылдым, мечитте калганын билдим, просто самолетке отуруп калган элем. Кайтканга болбой калды. Же сиздин номериңизди таппай калдым. Жана башка бир себептер менен 5 жылдан кийин келдим. Биз акчаны эки кылабыз, жетимдер үйүнө берип койгонбуз. Эми түшүндүрүп айтам. Таксыр, 2 жыл издедим, 2 жыл айтты микрофондон айттым. Сен өзүң кебей койдуң. Анан сенин атынан жетимдер үйүнө, каралар үйүнө берип койдум. Эми ыраазы бол десем, дамла жакшы кыпсыз деген болсо кутулдум. Дамла бол жетимдерге бере турган садакам жок мен. Соопту өзүңүз ала бериң. $1000 кайтарып коюң, точно меники эле биринчи катарда түшкөн десе, далилдеп берсе акча ошонуку экендигине. Анда кайтарып беришим керек болот. Моюнда милдет болот. Ал урдап алып койгон, башка кылып койгон, сөзсүз колуңду таап алсаң беришиң керек ээсине. Ал эми урдап алганда башка да сөзсүз ээсине кайтарышыбыз керек.
Бирок бүгүн ошол кыяматка калбасын, Кудай Тааланын асына барганда кошунамдан, досумдан уялып калбайын деп, ошону кантип кайтарыштын айласын кылып аткандар бар. Эми бүгүн жана айтканымдай, бардыгыбыз периште эмеспиз, аппак эмеспиз, таза эмеспиз, арабызда мындайлар толтура. Ошол эмне колдон келишинче ошол нерсени айтып деп, уят болом, башка болом дебестен, эмне акырындык менен жок дегенде эмне бир айласын таап берип коюшубуз керек, айтышыбыз керек, дешибиз керек. Өзү негизи жүзүнө тике барсак деле, кааласаң каалабасаң этең Кудай Таала жолуктурат. Бул билинбей калат, башка болуп калат дебегин. Кааласаң Кудай Таала баягыда сен акчаңды моолап коюп, кийин эмбагыңа салып койгон эле деп баары туш келесиң. Ондан көрүп түшкөлө башка кишке аны эгер кээде мамиле башка бузулуп калса, уялсаң, анда ошол секретный болсо дагы бирок ошол ээсинин өзүнө берип коюш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Урматтуу жамаат, мана жалган жала жабуу, адамдардын акысын алып коюу, коркутуу, үркүтүү, мунун баардыгы шариятта арам болгон күнөөлөрдөн бир канча мисалдарды, бир канча окуяларды келтирдик. Бул бирөөгө жала жапканда жалгандан бир эмне, бир айыптарды коюп, шарманда кылам, башка кылам, иштен кетирем, антем, минтем деген бул подстава кылуу, бул чоң күнөөлөрдөн кимге бир доомат кыла турган болсо, ушундай бир подстава кыла турган болсо, өзү ошол нерсени башынан өткөрмөйүнчө өлбөйт. Муну күнөөкөр көздөр көбүн көрүп келатабыз. Канчасына күбө болуп келатабыз. Бирөөгө жанакындай оор кассаң, чукур кассаң, эмне азыраак кас, кененирээк кас, өзүң түшүп кетишиң мүмкүн дегендей, бул сөзсүз кайта Кудай Тааланын астында жооп бере турган күндөр бар экендигин эстен чыгарбайлы. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча мына апаттар, сел апаттары, кырсыктар, жер титирөөлөр аябай кайра кайталанып атат. Ушул нерселерди бир токтотолу. Токтотуш үчүн эмне кылыш керек? Жанагы соцсетте элдин баары жазып атат. Оңолуш керек, тоба кыгыла, оңолгула, өзгөргүлө деп. Эч ким жазбайт, оңололу, өзгөрөлү, тоба кылалы деп. Биз күнөөкөр болуп кеттик деген адам жок. Силер күнөөкөр болуп кеттиңер, силер оңолушуңар керек, силер тоба кылышыңар керек. Бүт экинчи адамды айтабыз. Бардыгыбыз акылдуу. Эч ким акыл үйрөнөм дебейт. Бардыгы акыл үйрөтөм дейт. Ошончо акыл кайга кетет, Кудай билет. Күнөөлөргө тооба кылалы, бардык нерсе мына ошо күнөөнүн кесепетинен Азирети Умардын доорунда жер титирегенде Азирети Умар элге чыгып кайрылып, урматтуу жамаат, бир жуманын ичинде 2 жолу жер титирет дейт. Дагы бир жолу жер титирей турган болсо, барыңарды кууп чыгып, башка элди алып кеп ошолорго падыша болуп, ошолор менен чогуу жашаймын, же болбосом өзүм силердин араңардан чыгып кетем дейт. Азирети Умар ушул кайрылууду кылгандан кийин бир жума Мадинада түндөс адамдардын ыйлаган үнү токтогон эмес дейт. Кайра өлүп атат, кайра селкелип атат, бардыгы бирин-бири гыйбат кылыш менен. Латок тазалаш керек, башка кылыш керек, оңолуш керек, өзгөрүш керек. Бир матта бир 2 рекет намаз окуп кечирим сураган адам көрбөйсүң. Азирети Умардын доорунда жер титирегенде, мына ушинтип дагы бир жолу титиресе, араңардан чыгып кетем дегенде элдин бардыгы түндөлөр уктабастан ыйлап тооба кылган экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бале апаттар биз мусулмандар үчүн эскертүү, рахмат болуп келет, ал эми күнөөкөрлөр үчүн жаза болуп келет. Мына ошол селдин башканын кесепетине өтүп кеткендерди Кудайым рахматын алсын. Калган туугандыктан Кудай Таалам сабыр канаат берсин. Эгер кырсык биздин денебизге, жаныбызга келе турган болсо, демек садакада артта калдык. Эгер кырсык биздин малыбызга, бизнесибизге келип аткан болсо, демек исламдын 5 негизги ибадаты болгон зекетти унуттук. Эгер кырсык биздин эгин талааларга, мөмө жемишибизге келип аткан болсо, демек үшүр деген нерсе бар. Ошол жерден алган азыктын, мөмө жемиштин бир бөлүгү кедейкен багал, ачкалардык деген нерсени унутуп калдык. Ошол нерсенин кесепетинен келип аткан болушу мүмкүн. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер акылыбызга келели, тооба кылалы. Бардыгыбыз Кудайдан кечирим сурайлы. Өзгөчө бүгүн жума намазда дуалар кабыл боло турган учурлар бар. Мына ушул учурларда көп дуа кылалы, жараткандан кечирим сурайлы. Мындан ары мындай кырсыктар кайталанбасын. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдүн жалбарып суранарыбыз, ыйман исламда кадамдарыбызды бекем кыл. Пендечилик, инсанчылык кылып кылган күнөөбүздүн кесепетинен болуп аткан бул апаттардан элибизди, жерибизди сакта. Аллахым, кылган күнөөбүздү мойнубузга алып, бүгүн өзүңө жалбарып, тооба кылып, жума намазда кечирим сурап атабыз. Бул жамаатыбыздын бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечир. Аллахым, биздин кесепетибизден канчалаган инсандар дүйнө менен кош айтышып кетти, канчалаган инсандар үйүнөн, бала чакасынан ажырады. Аллахым, ошолордун акысына кирген болсок, бизди кечирип, ошолорду өзүң рахматыңа алып, жайын жаннаттан кылгының. Аллахым, баарыбыздын кадамдарыбызды ыйман исламда бекем кылгының, күнөөнөн алыс кылгының, ар кандай бале апаттардан, асмандан түшкөн, жерден чыккан балелерден сактап, аман, бардар, бактылуу, тынч жашаганды баарыбызга насип эткин. Бирахматика я архамар рахимин.